Интервью алайын деп атам сізді. Зачем интервью? Айттым ғой, мен ассоциация дешем жоқ. Жөнлөңіз. Аны түртпелеңіз эми ал. Мен публикага жаман көрүнүп атпайсыз өзүңүз эми. Бул баары. Бул мен айтпайын жаппайт. Кандай? Туган камерасына жөнлөңүзчү. Жөн жаппайды. Сиз мага интервью берүүгө качкан. Эсиңизде ушу коридордон тияктан бияка тияка кирбей кое турсуз, камераны түрткөнсүз. Ал кезде мен тиешем жоқ. Мертвые души деп коет эмеспи? Ошондой толтурат. Сантиметр экөөбүз Көрдүңүзбү, точно билбедиңиз. Бияк. Эскибиздин турбайбы? Эмес, бизден да. Бирок баягы эскини жаңылап туруп атат. Ремонтто батпат. Волгоград деп администрация ушундай буйрук чыгарган экен. Албетте болбойт. Неге дегенде бияктын жаман жактарын көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Ошо болбойт. Анан эми биздер иштейбиз келип жыйнак ремонт кыласыздар. Чынбы? Сокол медиа мындан 6 ай илгери Чүй облустук бейтапканасынын абалын чагылдырган. Анда ураган дубалдар, сууга толгон жер төлө, тамтыгы чыккан палаталарды көргөнсүздөр. Уруксат экен? Ассалам алейкум. Уруксат? Камерасы жоқ элесиңби? Жок, суроолор бар эле деген. Жок, мен ассоциация чыгып. Жок, башка суроо бар сизде. Анда камера кереги жок. Тияка турсуңар. Все? Жок, кереги эмнеге мен камерамен келдим да мен андан башкасы мен сиз менен сүйлөшө турган сөзүм жок. Биз 6 айда эмне өзгөрдү? Жаңы жетекчи кандай жумуш жасап жатат деген таризде бейтапканага бардык. Албетте жетекчисине кирип бир ооз суроо берүү керек болду. Анткени менен жетекчи адатынча эшикти сыртынан жаап кой деген ишарат жасады. Эсиңиздерде болсо ал буга чейин дагы дал ушундай мамиле кылган. Зачем камера? Интервью алайын деп атам сизде. Зачем интервью? Айттым ғой, мен ассоциация дешем жоқ. Жок, ал жөнүндө эмес, башка суроо бар. Башкасы анда, пожалуйста, без камеры. Без камера мен сүйлөшүп эмне кылам? Жок, кандай кыласың? Жок, вопросым бар деп атпайсыңбы? Без камера, пожалуйста. Ошо камерамен бердим деме. Жок, камерасы жок эле. Бериң болбойт. Жок, болбойт. Анда мындай. Анда мен сизге берет. Жөнлөңүз. Аны түртпелеңиз эми ал. Мен публикага жаман көрүнүп атпайсыз өзүңүз эми. Бул баары. Бул мен айтпайын жаппайт бул. Кандай? Туган камерасына жөнлөңүзчү. Жок, жаппайды ғой. Тура? Жок, эмне? Мына агрессия эмне кереги бар? Эмне силер просто жөн медицинаны каралагандан башка эч жок мен. Мындай жакшы жактан айтса болбойбу? Жок, сиз биринчи эмне суроогуң бар деп Ошону берсең суроогуна. Сиз эми камераны эшикке түрүп чыгарып койдуңуз, элдер эмне дейт эми? Камерасы жок, суроо бер. Пожалуйста, эмне тема, эмне кимдин заказы болуп атат, эмне болуп атат? Сөзсүз заказ болуш керек силерге. Анан кандай интерес айтып атпайсыңбы? Анда мен интерес жок деп атпайсыңбы? Интерес жок, мен камера менен жүрөм. Мен жумушум ошого мен азыр элге чыгып алып сиз менен сүйлөштүм, ал мынтип айтты, мен мынтип айтпайм. Если ассоциация сестра боюнча. Жок, мен суроом жок. Ал боюнча мен тиешем жок дедим. Ооба, ал боюнча мен деле билем. Багыт турум. Мисалы биз буга чейин больницаны биз тартып кеткенбиз. Туурабы? Больницаны тартып кеткенбиз. Андан бери эмне өзгөрүү болду, кандай иштер жүрүп жатат, деги өзгөрүү болдубу, болбодубу, ошондо сиз дагы көп нерсени убадалагансыз. Мындай болуп атат. Могуларды пландап атабыз, ошо пландарыбыз ишке ашып атабы? Баягы Чүй больницасын биз баягы сазгап аткан Чүйдүн бейтапканасы деген тема менен эле калтырбай, балким иштер болуп туруп, ошону көрсөтөлү деп атабыз. Болуп атат ишер, мына снос болуп атат, азыр чуркап атам. Арабтар менен сүйлөшүп паспорт бастырган атам. Мына эми ошентип айтса болот да, туурабы, чынбы? Ана сиз айтып турасыз, медицинаны жаман көрөт, медицинаны жаман көрөт. Эми мындайда темлан эми бирөөнүн заказын аткарып, анан бирөөнүн Кимдин заказы мисалы? Кимдин заказы мисалы? Алмаз болот. Алмаз өзүнүн жумушуна отурду го. Отурса дагы ошондой интерес болот. Бул сиздин оюңуз. Мага Алмазбы, башкасы же министр өзү эч ким заказ бере албайт. Же анда мен ошондо биринчи эфирим туура эмес, багытсыз болуптур да. Чын да. Больница эң начар абалда турган чын да. Чыгалыппы? Я бы не сказал, что эң жаман деп. Эң жаман? Силер просто сноска кете турган жерлерди, жаман жерлерди тиги макул сноска кетпеген жер асты саз болуп жатат го, суу болуп. Кайда саз болуп? Оңдоп койгон.
Көрдүңүзбү? Оңдоп койгом деп ошолор көрсөтүп койсо болот. Элдин оюнда, көрүүчүлөрдүн оюнда ошол бала боюнча жатат деген ой бар да. Азыр сиз кайра оңдоп койгон атпайсызбы? Ошолорду оңдогондорун көрсөтүп, мындай кылсак, мына оңолуп тур, мындай болуп тур. Жаңы жетекчи келген экен. Жанагы жаңы жетекчи келгенде баягы сөздөрүн туруп момолорду кылыптыр дейбизби туурабы? Анан эмнеге сразу эле заказы деп. Сизге болгон ошо биринчи тарткан эфирибизге жооп катары гана азыр больницада эмне өзгөрдү? Мурда кандай, азыр кандай болду? Мурда айтылып аткан иштер аткарылган жокпу деген эле эки суроо болчу. Толтур өзгөрүүлөр болуп атат. Аны көргөн киши көрөт, көргүсү келбегендер көрбөйт. Больницанын баардык жагы жакшы, сиз айткандай. Мен баардык жагы жакшы дейм. Жок, негизи чектен жакшы айтат. Кемчиликтер барбы? Жок, аны четке алып коелу, ал снуска кетет. Андан башка территорияны асфальт болуш керек. Аны чуркап атам. Араптар менен спонсор издеп. Морг бүтүптүр, Больницанын территориясына Больницанын территориясына уличный туалет салдыртабыз тараткана тоже жаңы лаборатория салдыртайын деген пландар бар. Түшүнүктүү. Палаталардын ичи жакшы. Жакшысы да бар, ремонтко муктаж болгон жери бар. Аларга акча бөлүп жасайбыз. Кышы менен килтеген четырехэтажканын ичин сантехникасын полностью алмаштырып. Мага азыр эле сиздердин кызматкерлердин бирөө мен ошо эшикте обедке чейин эрте келип алып турмун, 12:30дачы. Анан камераны силер көтөрүп көрсөңүз, 12:30да келип машинамды койдум эле алдына. Анан тигине чыгып карап, анан отуруп калдым оператордун көзү. Анан өтүп баратып, сиздердин кызматкерлердин бирөө айтып кетти да. Менде видеосу турат анычы. ошол иштебеген агыркандыктердин баары бар, бирок ошолордун баарына айлык чыгарат. Я ушундай мафия бухгалтерияны текшерсе, бунун мисалы бир фамилия айтсаңыз, мен ушунун турайында кирип туруп баланча деген бекен чыгып калбас дейм да. Замандык албайт. чакыра албайт, охранниктер толтура, штатта бар, алардын баары жок, бирден охранник, бирден электр берен 2 бар, 3 жок. Булар бүт айлыктарын алып момбай жешет. Анан эми сантеркалар бизде комиссиядан өткөндө иштебеген сантерка, тууган туушкан сантеркалар, медсестралар момбай эле көрүшүп кетти. Алардын баары иштебейт, бирок айлык чыгат, айлыкты булар жешет. Ал айтат, бул жакта баягы бир мода сөз бар, мертвые души деп коет эмеспи? Ошондой толуп турат. Канча охранаңыз бар? Охранник барбы? Канча? 4 бар. 4 бар. Балким бирөө эле иштейт. Жок. 4 тең иштейт. Конечно. Канчасы менен? Бир сутка турат, 3 сутка үйүндө болот. Ошондо 2-2ден алмашып иштейтби? Ошондо 2-2ден бирден келет. Бир күнгө бирөө эле турат. Эртең бирөө турат. Ооба. Алмаштырышат. Бир сутка турат, 3 күн үйүндө болот. Канча сантехниктиңиз, канча бул аймакты тазалап жийип турган кызматкериңиз бар? Аймакка дворник бирөө эле. Сантехниктер 2-3. Көрдүңүзбү, точно билбеймиз. Мен 500 кишинин баарын найзып билбейм, туура. 540 киши иштейт. Бул жерде. Эми башында интервью берсеңиз болот беле? Сен мындай түшүндүрүп айтсаң боло беле? Мен кирип келсем эле түртүп чыгарыңыздан алган. Жок, сен тигинин эстип эле мындай келип сүйлөшсө болобу? Акыры биз адамбыз. Меники өзү формат ошол. Мен сизге эмне үчүн ушинтип түз кирдим? Неге? Биринчи эфирде сиз мага интервью берүүгө качкансыз. Эсиңизде, уже коридордон тияктан бияка кирбей кое турсуп, камераны түрткөнсүз. Ал кезде менин тиешим жок. Силерди башка бирөө жөнөттү, бар ошо замандан ал деп, Алтынбек жөнөттү, бар замандан ал деп, тигилеп жөнөттү, анын баарын мага айтып келип силер жөнөтүп атат. Мындай да, ала мен жанагы врач, мисалы врачка кандай операция кылышын көрсөтө албайм да. Ошол сыяктуу материал камып жазышты, мага эч ким көрсөтө албайт. Аны мен өзүм билем. Кимден интервью алышты, кимдин тиешеси бар жокчу. Тиешеси жок адам менен кошуп эмне кылам? А мен сизге ошо багыттуу, тийиштүү суроону бердим. А сиз ошонун аягында жооп бердиңиз, чынбы? Эфирде эле турат ал. А эгер мен сизге ошону багыттуу суроо берип койсом бир жөн анда. Багыттуу суроо бердим. Мен сизге тийиштүү гана. Чынбы? Ошон үчүн мен азыр камера менен кирдим. Себептен сиз жооп бербейсизди билем да. Сөз соңунда жетекчи бизге интервью берүүдөн баш тарткандыгынын эң башкы мааниси эмнеде экендиги түшүнүктүү болду. Анткени арадан 6 ай өтсө да эч кандай көзгө басарлык жумуш жасалган эмес, тагыраагы айтууга сөз жок, мактанууга иш жок. Андыктан биз дагы жетекчинин бул кадамдарын айла жок туура түшүндүк. Баса, биз өткөн эфирде сөз кылган Чүй облустук бейтапканасынын башкы медайымы
жумушунан алынды. Бирок кайра эле ушул ооруканада даражасы башкы медайымдай болгон инфекциялык бөлүмгө башкы медайым болуп дайындалды. Математикада орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деген түшүнүк бар. Күмүшай Бейшекееванын отурган ордунун мынчалык бек болушуна чоң себептер бар чыгар. Дагы иликтеп көрсөтөбүз. Себеби бизге жеткен маалыматтар боюнча бирин бири калкалоо деген түшүнүк болуп жатат.